бар. Биздин Гирлифте мондай бир доход бар да. Ошол доход ар бир адамды айлыкка чыгара турган доход. Бирок ал доходду кимдир алат? Астына мисалы үчүн адам жазып кете тургандар. Мисалы үчүн силердин командаңар күчтүү команда боло турган болсо, монтип адам жазып чоң иш иштеп атат. Силер келип мерге туруп калдыңар. Силердин дагы эки беткаңар бар. Бирок адамдарды жаздырбасаңар дагы силерге чейинки адамдар иштеп аткан болсо, силер жаздырган адам иштеп аткан болсо, монтип алып келип адамдарды жазып берет дагы бир веткаңар өсүп кетет. Ушул бир веткаңарга түшкөн адамдар, силерден кийинки адамдар, бирөөсү сабын алса, шампунь алса, зубный паста алса, ушунун 0,5% айлык болуп ар бир айдын 10-унда түшө турган акча. Ошон үчүн туура жазылган адамдар, өзү үчүн жазылгандар эмес, команда үчүн жазылган адамдар болот. Мисалы үчүн мен ошол команданын акчасына алам депчи. Ушул жака 50% скидка менен товар алып, команданын повторный покупкасынан алат да. Повторный покупка ай сайын зубный паста, шампунь алгандардын 0,5% келип түшөт. Ошондо деген иштеп аткан команда болсо, артыңа адам жазып кетет дагы, ошол акча түшөт. Продукция жакшы өтөт, потому что эко товар. Но 5-чи вид доходду товар оборот команда артынан түшкөн адамдардын товар оборотунан 0,5% айына түшөт. Ушундай айлык бизде эле бар да. 2 жыл 3 жыл мурунку түшкөндөрдүн командасы күчтүүлөрдүн айына 30 миңге чыгып кеткен экен.